Бешинчи классынан тарта шоу-бизнесте аралашып келе жаткан Ильяз Абдразаков Бишкекте концерт берди. Үй бүлө куруп ата болгон ырчынын бир кездеги чыгармалары менен ооруган көрөрмандарынын саны да суюлуптур. Муну концертке келген элдин саны айтып турду. Бүгүн 2 жылдан бери жакшы программада даярдалган концертибиз баштайын деп турабыз. Эми мурдагы концерттериңизден бул концертиңиз эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Былтыркы концертте Казакстандан конокторубуз келбей калса, быйыл баары келди. Ашыгы менен Кудай билсе жакшы өтөт дегенбиз. Биздин ырларыбыз дагы казакча варианттарын угасыздар. Assalamu alaikum урматтуу сүйүктүү кыргыз элим. Сиздер менен бүгүн амандашып отурганыбызга мен мертебе баш ийип тасим этмекчибиз. Барыңыздарга бүгүн көңүлдүү кеч, бүгүнкү барыңыздардын махабат байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, бүгүнкү жакшынакай концертибизди баштап кет деген ойсы. Арналган концерттин алып баруучулары тамашоодогу No Name командасынын оюнчулары Мурат менен Кадыр болду. Жигиттер ырчыларды коштоп бийлеген бийчилердин кыймылдарын туурашып, концерттеги ор койгон кемчиликтерди тамаша менен жаап кетишти. Чындап Ильязга таң калдым. Өтө умный бала экен, кыйын бала экен. Эмне үчүн? Бүгүнкү концерттин программасын өтө ойлогондо, мисалы үчүн бүгүнкү концертке көпчүлүк сүйүшкөндөр келген, жанагы келинчеги менен келген, девушкасы менен келген. Жаш үй бүлөлөр. Анан жана келинчектери кыздарды баары Ильязды суктанып карап отурса, эркектер зерикпесин деп аркасына кыздарды коюп кой турбайбы, чиркин кокус. Молодец. Кыздар да вообще зериктирбей турган кыздар экен го, чиркин кокус. Монакта туруп мен алып барыш керек, унутуп калып атам.
Ошого кыз болууну чечтиңби? Вот так. Силер кол чалып турсаңыз, жүрөк сыпайланам. Бирок мындай көпчүлүк концерттерде алып баруучулар чыгып мындай кол чаап тургуңуздарчы, кол чаап коюңуздарчы деп суранып берет да. Анан ошондой башкача стилге өзгөртүп Кылайлыбы? Кол чабуулар деген сөз бул ар бир концертте айтылган сөз. Тойго барсаң деле башкача да. Ошону биз жаңы Олем командасы өзгөчөлөп, мен монткенде кол чабасыңар мына. Мына. Не, башына репетиция. 1-2 кет. Мурат, сен аңсың кебетеңден коркуп эле кол чабышат аталар. Да, мен кебетем красавчик. Көстү бесин. Мен атайым бүгүнкү кыздарга бир бий дайындап келгем. Биле берейин, кеттик. Не болду, ушул эле бер. Просто материалдарым жок болуп калды. 2 жылдан бери Борбор калаада концерт бере элек Ильяз Абдразаковдун кечесине кыргыз ырчыларынан Минюра Рахимжанова, Алихан, иниси Нияз Абдразаковдон тышкары Казакстандан келишкен Эржан, Адилет Жениш, Бейбит Корган, Заман, Саамал, Алдабай топтору катышышты. Алар сөзү обону Ильяз Абдразаковго таандык жана өздөрүнүн репертуарынан бир эмес 2-3төн ыр аткарышты. Атай алыстан келген соң бир ырдап чер жазып кетели дешкенби, айтор көрүүчүлөр казак бир туугандардын концертинде отургандай эле болушту. Бауырластарымыз Қазақстандан келген Қазақстан жылдысы. Қазақстан түгенде кырса болуп кетер. Казакстан эстрада жылдызы алдыңыздарда Ильяздын бүгүнкү концерт менен коттуктап, жалпыңыздарга ыр маанай сонат Эржан мырза. Кол чабуулар. Шабалаңдар болсун. Канткен менен Алдабай тобу сахнада так секире бийлеп үлгүрөп бараткандардын уйкусун ачышты. Аларды көрүп алып, биздин ырчылар казак кесиптештеринен эмнеси менен кем, эмне үчүн көрүүчүлөргө жандуу энергия, жакшы маанай тартуулай алышпайт деген суроо жаралды.
Ошентип Махабат күнүнө арналган кече ырчы мырзанын жаңы чыккан чыгармалары менен соңуна чыкты. Айрым кемчиликтерди эске албаганда кече жакшы өттү. Кантсе да таланттуу ырчы эмеспи? Анын обондорун бир гана кыргыз ырчылары эмес, коңшу мамлекеттин чогуу ырчылары да аткарып жүрүшөт. Андыктан өнөр ээси дагы өйдөлөй берсин дейли.